بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Кандайсыздар эжекелерим, жакшысыздарбы? Бүгүн буюрса интернетим бир аз күчтүүрөөк деп айтайынчы. Сабактардын убактысы боюнча группага дагы кайра запись жөнөтөм буюрса. Рамазан башталып кеткенге кечки убакыттар такыр туура келбей калат экен. Себеби сиздерде ооз ачар болуп, андан кийин таравих намазы болуп, анан бизде ооз ачар, анан таравих болуп калгандыгы үчүн кечинде өткөн өтө ыңгайсыз болот экен. Эгер мүмкүн болсо, эртең мененки убакытта ушинтип өтүп туралы, жалпы Рамазан бүткөнгө чейин. Анан график боюнча жума күнү сабагыбыз жок эле. Анан биз канча сабактан артта калып калдык. Ошого черезден кылып өтөлү буюрса, группага кайра жөнөтөм. Акыркы жолу өтүлгөн темадан сабагыбыз үзүлүп жакшы сакталбай калган. Ошондуктан кайра кайталап өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү темабыз сүкүн. Сүкүн бул аракетсиз тамганын үстүнө коюлган. Азыр мен өзүмдүн үнүмдү текшерип коеюн. Машалла угулуп атат экен, Эгер угулбай жаткан болсо, сөзсүз түрдө группага жазып, угулбай жатат деп айтып койсоңуздар, мен байкап калар менен дагы оңдоого аракет кылайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сүкүн бул аракетсиз тамганын үстүнө коюлган белги. Башкача айтканда, аракет деген фатха, касра, домма. Үч аракет бар. Эгер үчөөдөн жок болсо, анда ошол жерге сүкүн белгиси коюлат. Сүкүн бул тамганын кайсыл тыбышы болсо, ошол тыбышты берет. Мисалы, ба тамгасы, биз айтканбыз, ба тамгасы б деген тыбышты берет, Баштан баштап окуйбуз. Та тамгасы т, фатха а, анан ба тамгасы б деген сүкүн келген үчүн б деген тыбышты берет. Таб. Аракети жок деген сөздүн мааниси фатха, касра, домма ушул 3 белгиден бирөөсү дагы жок болсо, демек ошол жерде сүкүн белгиси коюлат. Андан тышкары калкала деген түшүнүк бар. Калкала деген муну тажвидтен кененирээк өтөбүз, бирок бир аз түшүндүрмө катары киргизип кетейин. Калкала деген 5 тамгабыз бар. Араб тилиндеги жалпы тамгалардын ичинен 5 бар. Булар калкала тамгалары. 5 тамганын ичинде ба тамгасы дагы калкала тамгасына кирет. Качан ушул калкала тамгаларына сүкүн келген учурда ошол тыбышты бир аз титиретип окуйбуз. Титиретип деген бекем кармап, басып дегендей эмес, титиретип окуйбуз. Мисалы, ба тамгасы айтканбыз, астыңкы жана үстүңкү эриндердин жардамы менен чыгат, ушул жерден. Бирок калкала кылыш үчүн астыңкы үстүңкү эриндерибиз бири-бирине тийгенден кийин дароо эриндерибизди бош коюп ачып коебуз. Ошондо калкаланын тыбышы чыгат. Таб, 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 табы деп кылып окубайбыз. Табы, таб. Эриндерибиз бири-бирине тиет. Эриндерибизди жөн гана бошотуп койгонубузда калкаланын үнү өзү табигый чыгат. Таб, туб, тиб. Калоочулар окуп берсеңиз. Айжаңыл эжем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Ортодогу көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Айжаңыл Умуралиева эжекем, келиңиз. Салтанат эжем, келиңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, рахматулла, келиңиз. Таб, тиб, Хамза.
Ub, Хамзаны кайра жакшы билдириңиз. tab, А, аб, аб. ab, Мгм. ib, ub, Мгм. at, Ооба. it, Ооба. ut, bat, Мгм. bit, but, Ооба. tub, tub, Ооба. Туб, ту. tub, и tub, Биринчи тамгабыз кайсыл аракет? tub, Ооба. abud, А, abad, абат. Машалла. Сонун, өтө сонун. Аллах ыраазы болсун. Биз калкала деп айттык. Калкаланы сөздүн ортосунда сүкүндүү болуп келсе деле калкала тамгалары ошол жерде дагы бир аз мындай бөлүп эки сөздү бөлүп койбойбуз. Бирок ошол бөлгөнгө жакыныраак болуп ба тамганын калкаласы толук чыгат. Мисалы туб ту, туп ту десек ката. Туп ту болбойт, Туб ту баанын калкала кылып окуйбуз. Салтанат эжекем, келиңиз, көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Туланова Салтанат эжем, көк микрофонду бассаңыз, мага үнүңүз угулат. Салтанат эжем, келиңиз. Гүлнура эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Гүлнура Балтабаева эжекем, келиңиз. Гүлнура эжеке, ошол жерде экранда көк микрофонуңуз бар. Ошону бассаңыз, үнүңүз мага угулат. Рахат эжем, келиңиз. Рахат Жалилова эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Негизи менин үнүм угулуп жатабы баарыңыздарга? Неге мындай болуп жатат? Ханзада Болот кызы эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам, рахматулла. Туп, Ооба, туб. Бааны бир аз титиретиңиз. туп, та, Ооба, туб. Бааны калкаласын толук чыгарыңыз, Тубта. тубта, тубти, Ооба. атат, табат. Таны калкала кылбайбыз. Та мындай ба сыяктуу табат болбойт, Табат. Батат, Ооба. Кийинкиси. бат, Ооба. тап. Ооба, машалла. Сонун. Аллах ыраазы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Аллах ыраазы болсун. Анан микрофон ача албай аткан эжекелер, негизи сабактын эми эле 3-үчүнчү сабагыбыз болуп атабы, мындай сабак эми башталганга көп адамдар түшүнбөй калышат да. Сиздер кол көтөрөсүздөр, ошол жерде бир адамдын сүрөтү бар. Колуңуздарды бассаңыздар, колуңуздар мага көтөрүлгөнү мага көрүнөт. Анан мен бул жерден сиздердин микрофонуңуздарды ачам.
Анан ошол кол көтөргөн адам автоматтык түрдө көк микрофонго айланып калат. Көк микрофон болуп атканда сиздердин үнүңүздөр мага жетпейт, угулбайсыздар. Ошол көк микрофонду бир жолу бассаңыздар, үнүңүздөр мага жетет. Анан окуп баштайсыздар, Кийинки жаңы темабыз. Са тамгасы. Са. Са астыңкы жана үстүңкү тиштин ортосунда тилибиздин учу китебиме сызылбай калды. Не болуп жатат? Са тамгасы астыңкы жана үстүңкү тиштерибиздин учуна тилибиздин учун бир аз тиштеп, анан чыгарабыз. Са, са. Са тамгасы бир аз сакоо келет. Эки тишти катуу басып тиштелбейт. Астыңкы тиш менен тилдин ортосунда бир аз боштук бар. Бул жанагы са тамгасына, сы тыбышына тили келбей жаткан адамдын образында болот да бул. Башкача айтканда сакоо деп айтылат, чулдурап сүйлөгөндөрдү, мисалы бир тамганы так айта албаган адамдарды сакоо деп айтабыз. Ошол сыяктуу са тамгасы бул сакоо тыбыш. Сы деп басып айтылбайт. С. Са тамгасы бизге сакоо болгон с тыбышын берет. С. Са тамгасы жазылганда сөздүн башына келгенде жанагы та менен ба сыяктуу ийилмеги болот, үстүндө 3 чекити менен. Сөздүн ортосунда жана сөздүн аягына келгенде ушул кайык сыяктуу болуп келип туруп үстүндө 3 чекити бар. Өзү жалгыз жазылганда, могул сызык болсо, сызыктын үстүнө кайык сыяктуу жазылып, үстүндө 3 чекити менен келет. Башкача айтканда, 3 чекитинен биз тааныйбыз, бул са тамгасы деп. Фатха. Фатха менен келгенде кантип окуйбуз? Са. Си. Су. Окуп берет. Жаркынай эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Assalomu alaykum ustoza. Ва алейкум ассалам, рахматулла, келиңиz. Sa. Si. Su. Sa. Si. Sa. Su. Si. Su. Si. Sa. Su. Sa. Ba. Sa. Ba. Ta. Ооба. Su. Bi. Ta. Ba. Sa. Ta. Ba. Sa. 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 Ba. Ba. Sa. Ba. Sa. Кайра, биринчи тамгабыз. Ой, та. Ба. Sa. Машалла, өтө сон. Аллах разы болсун. Сүкүн, биз айтканбыз, сүкүн аракетсиз тамганын үстүнө коюлат. Башкача айтканда, ошол кайсыл тамганын үстүнө сүкүн келсе, ошол тыбыштын өзү гана окулат. Мисалы, хамза фатха менен келди, а деп окуйбуз. Ас, ис, ус. Окуп берет. Азимова Назгүл эжекем, келиңиз, микрофонду күйгүзүп окуп баштайсыз. Назгүл эжекем. Ва алейкум ассалам, рахматулла, келиңиз. Ас, ис, ус, тас, тис, тус, бас, бис, Биз, мындай Биз. ичке кылыңыз, ичке. бис, бус, сас, Са, сат, 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 сит,
Sut. Машалла. Сон. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Созулма тамгалар. Буга чейин биз 3 тамга бар. Эгерде ушул 3 тамга аракетсиз келсе, анда булар созулма кызмат аткарат дегенбиз. Алиф дайыма өзүнүн алдындагы фатханы созот. Я дайыма өзүнүн алдындагы касраны созот. Вау дайыма өзүнүн алдындагы домманы созот. Эми окуганда эки аракет өлчөмүндө. Эки аракет деген ошол биздин кыргыз тилиндеги созулманын деңгээли сыяктуу гана созобуз. Са, си, ти, су. Айсул эжем келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Айсул эжекем. Адина эжекем келиңиз. Адина Саматова эжекем, көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, рахматулла. Sa, Ооба, биринчисини колдон келишинче кыска кылыңыз, Са. sa, sa. Ооба. Sa. Su. Ооба. Su. Si. Ооба. Si. Tu. Sa. Экинчисинде бул жерде экинчи муунду көбүрөөк созуңуз, Са, Si. Tu. Sa. Su. Ta. Su. Ооба. Ta. Su. Sa. Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун. Кийинкиси танвин. Танвин эки домма, эки касра, эки фатха келгенде дайыма ны тыбышын кошуп окуйбуз деп сүйлөшкөнбүз. Эгер домма менен келсе уны, касра менен ин, фатха менен ан болот. Бирок могу фатха менен келгенде могул жерден кээ бир эжекелер ойлойт да, могул жерде созулма тамга бар. Бул жерде танвин бар. Демек бул жерде сан деп созуп айтабыз деп ойлошот. Бирок андай эмес. Бул жерде грамматикалык жактан эреже. Эгерде фатхалуу танвин келсе, ошол жердеги араб тилинде биз азыр бул китепти окуганда мындай аракеттер менен окуп атабыз го, бирок чоң китептерде аракет белгилери жок келет. Ошол жерде фатхалуу танвин бар экендигин билдириш үчүн жөн гана алифти кошуп койгон. Ошол сыяктуу бул жерде созбойбуз. Алифти созулма катары эмес, жөн гана жок тамга катары карайбыз дагы. Сан деп кыска гана окуйбуз. Окуп берет Уктам кызы эжекем, келиңиз. Bu su sun. Ооба. Bu su sin. Bu su sen. Bu sun. Ba sun. Ba sin. Ba sen. Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун. Абду Сапанова эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Assalamu alaikum ustaza. Алейкум ассалам, рахматулла. Saba. Созуңуз. Saba. Ооба. Sata. Мындай кылыңыз. Шашпаңыз, Азыр бул жердеги негизги эреже созулма менен созулма эмести айырмалайбыз. Ошого созулмаларды созуңуз, а созулма эместерди кыска. Сата.
Sa, ta. Ba, sa. Ta, su. Ооба. Su, ba. Su, ta. Ооба. Дагы бир катар. Bu, sa. Ооба. Su, sa. Ba, sa, sa. Ооба. Ta, ba, sa. Ta, sa, sa. Su, bi, ta. Машалла, өтө сонун. Аллах ыраазы болсун. Айчүрөк эжекем, келиңиз. Айчүрөк эжеке. Assalamualaikum Ustaz Auto. Алейкум ассалам, рахматулла. Ооба, угулуп жатасыз. Так. Sutiba. Ооба. Basata. Sabasa. Satasa. Asbata. Ооба. Asbatu. Tasbitu. Tusbitu. Asbita. Хамзанын алифтин аракети. Usbita. Ооба. Basbat. Basbas. Ооба. Asbit. Бұл жерде ақырқысы сабитун. Машалла, сон. Аллах ыраазы болсун. Кийинки жаңы темабыз. Нун тамгасы. Нун. Бизде кыргыз тилиндеги н тыбышы кандай болсо, дал ошондой тыбышты берет. Н, нан, нарк. Бизде кыргыз тилиндеги н тыбышы. Нун тамгасынын махражы эки махраждан чыгат. Биринчиси ооз көңдөйүнөн, тилибиздин учу, таңдайдын могул жерде мындай нерселер бар. Могу биздин тишибиз. Тишибиз бүткөндө могул жерден таңдай башталган жерде бүдүр болгон жерлер болот. Ошол жерге тилибиздин учун эле тийгизбестен бир аз көбүрөөк бөлүгүн тийгизебиз. Мисалы, могул тил. Тилдин учун эле тийгизбей, бир аз тилдин көбүрөөк бөлүгүн ошол таңдайдын башталышындагы бүдүрлөргө тийгизебиз. Ан. Бирок биз айттык эки махраждан чыгат деп. Ушул эле жерден чыгып жатып, мурун көңдөйүнөн дагы тыбыш чыгат. Мурундан чыккан үндү биз гунна деп айтабыз. Гунна. Муну алдыда дагы көп колдонобуз, гуннаны кармаңыз, гунна деген эмне деген сыяктуу. Ан дегенде мурундан чыккан тыбыш, мурундан чыккан аба гунна деп аталат. Эки махражды бириктирип чыгабыз. Эми эгерде биз мурунубузду жаап алсак, нун тамгасын айта албай кала турган болсок, демек нунду туура айтып жаткан болобуз. Себеби мурунду жапканда нун тамгасы айтылбайт. Сөзсүз түрдө ооздон дагы, мурундан дагы махражы чыгыш керек. Нун бизге н деген тыбышты берет деп айттык, бирок жазылганда биз ба тамгасын өткөнбүз. Бул ошонун тетириси ба тамгасынын астында чекити бар болсо, мунун үстүндө чекити бар. Үстүндө. Могул биздин жаза турган линиябыз. Ушунун үстүнө ийилмекке окшош кылып нун тамгасынын башын баштайбыз. Мына жерде нундун башы, сөздүн ортосуна келгенде бир аз өйдө көтөрүлөт. Ушул жерде нундун башы чекити. Ал эми сөздүн аягына келгенде нун тамгасы мындай болуп сызыктан ылдый, курсагы сызыктан ылдый түшөт. Мындай кылып көрсөтөйүн. Бирок чекити сызыктын үстүнө жазылат. Биз буга чейин ба тамгасын өттүк дедик. Ба тамгасы кайык сыяктуу болуп, ичке узун болуп, сызыктын үстүнө жазылат. Астында чекити болот. Ал эми нун болсо, тескерисинче сызыктан ылдый, чуңкур бир не деп айтсак, кудук
болот го мындай ылдый болуп ошол жерде суу толгон. Ошол сыяктуу. Нун тамгасы чуңкур келет дагы үстүндөгү бир чекити сызыктын үстүңкү тарабында жайгашкан. Ал эми бирок сөздүн башында ортосуна келгенде ба тамгасы менен айырмалоо бир аз кыйыныраак болот. Бирок нун тамгасын жакшылап жаттап алсаңыздар, калганы жеңил болуп кетет буюрса. Биз айттык, нун тамгасы жеңил тамга, биздин алфавитте бар. Эгер фатха менен келсе, на. На. Касра менен келсе, ни. Домма менен келсе, ну. Окуп берет. Сүйдүм эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, рахматулла. Orucunuzda kabul olsun. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун, Аллах разы болсун. Келиңиз. Na. Ооба. Ni. Nu. Na, ni, na. Nu, ni, na. Nu, ni, nu. Ta, na. Na, ba, ta. Ооба. Na, sa, ba. Ba, na, sa. Sab, na, ba. Ооба. Сана ба. Кыска э? Сана ба. Sana, ba. Batana. Машаллах, өтө сонун. Аллах разы болсун. Нун тамгасы сүкүн менен келгенде. Биз буга чейин калкала деген теманы өттүк. Калкаладан 5 тамга дедик. Ба тамгасын өттүк, Ба тамга калкала тамгасына кирет деп. Дагы 4тө чыгат. Бирок нун бул калкала тамгасына кирбейт. Муну окуганда мындай кылабыз. Эгерде кайсыл тыбыштар калкала тамгасына кирбесе, анда ошол тыбышты бир аз кармап, андан кийин анан бошотобуз. Мисалы, ан, ин, ун, ан, нунду бир аз кармайбыз. Окуп берүүнү каалоочулар болсо. Айниса эжекем, келиңиз. Айсулу эжекем, келиңиз. Айсулу эжекем микрофону күйбөй жатат эмнегедир. Абдыганиева эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Абдыганиева эжекем. Айдана эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum rahmatulloh. Алейкум ассалам, рахматулла. Келиңиз. An, Ооба. in, un, tan, tin, tun, tan, Ооба. tin, tun, nan, nin, nun. Машалла. Өтө сонун, Аллах разы болсун. Бул жерде карасаңыздар, көңүл бура турган нерсе, тан дегенде нун тамгасы сөздүн аягына жазылгандай жазылган. Ал эми экинчи катарда тан дегенде, тан дегенден кийин биякта сөз бар деген нерсени максат кылып гана койгон. Башкача айтканда, биякта сөз бүтө элек деген маанини көрсөткүсү келген. Созулма тамгалар айтканбыз, алиф, вау, я 3 тамга, фатха, касра, доммасыз келгенде дайыма созулма кызмат аткарат. Мисалы, нун тамгасы фатха менен на, ни, ну, на, ни, ну,
Окуу электерден Гүлас Элежекем келиңиз. Гүлас Элежекем, көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Гүласел Капарова эжекем келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз, келиңиз. السلام عليكم. Алейкум ассалам, рахматулла. بسم الله الرحمن الرحيم. نانا 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 نونو 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 نيني ناني ناني تنادنو Ооба. تنونو تنونا. Машалла, өтө сонун, Аллах разы болсун. Танвин менен келгенде нун тамгасы дагы ны табышын кошуп окуйбуз. Нун, нин, нан. Окуп берет. Ассаламу алейкум деп жазылган эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Ассаламу алейкум деп жазылган эжекем, келиңиз. Ошол үчүн сураныч барыңыздар, атыңыздар жазылсаңыздар жакшы болот эле. Айниса эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, Assalomu рахматулла. alaykum. Келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Кайра. nun, nin, nan. Nun, Ооба. nun, nin, nunan. Ibnun, ibnin, ibnan. Ооба, жакшы, машалла. Дагы бир катар окуп бериңиз, кийинки бетте. Tana, bana, sana, bana, banun, nana, tanin. Машалла, өтө сонун, Аллах разы болсун. Салтанат эжекем, келиңиз. Туланова Салтанат эжекем. Көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Салтанат эжекем, экранды карасаңыз, көк микрофон бар. Эгерде экраныңызда эч нерсе көрүнбөй жатса, бир жолу телефондун ортосун басып койсоңуз көрүнүп калат. Окуп берем дегендер аз экен. Айгүл эжекем, келиңиз. Айгүл эжекем, Даткайым эжем, келиңиз. Даткайым эжекем, келиңиз. Микрофонуңуздар ачылбай жатат окшойт. Азыр ушул жерде өзүм окуп берейин. Нанан, санин, биан, аин, аан. Айын деп могу жерде айын деп окуйбуз, ар бирин хамзаны өзүнчө аин, аан. Анан эки мындай тамга келип калса, бул жерде созулма бар деп түшүнбөшүбүз керек. Эки окшош тамга келди, созобуз эмес. Бул жерде бөлүп окуйбуз. Аан. Бинтун, бинтин, бинтан, анабна,
Anaba. Anbit. Banatin. Banatun. Banatan. Tunbitu. Anbata. Anbatna. Banana. Banuna. Babani. Nabatin. Nabatun. Nabatan. Ya tamg'asi. Азыр жаңы тема өтсөм оор болбой сүкүндү өттүк. Нунду сан өттүк, Я тамгасын өтө берели. Эгерде даярданып калсаңыздар жакшы болот. Я биз муну созулма тамга катары тааныганбыз, Я тамгасынын махражы кайсыл жерде? Астыңкы могул биздин тилибиз. Тилибиздин ортосу жана анын каршысындагы таңдайдан чыгат. Мисалы бул жерде могул биздин тилибиз, тилибиздин ортосу үстүңкү таңдайдын ортосуна карата талпынат, жакындайт. Ай, бизде ый деген тыбышка тете. Ай, ай, ай. Я тамгасы жазылганда дал ушундай эле ийилмекке окшош жери менен, бирок астында эки чекити бар. Биз буга чейин та тамгасын өткөнбүз. Таанын үстүндө эки чекити бар болгон, бирок яда астында болот. Я тамгасы сөздүн ортосуна келгенде дал ушундай жазылат. Ал эми сөздүн аягына келгенде аккуу сыяктуу болуп куйругу жазылып, андан кийин астында эки чекити бар. Мисалы, бул жерге кайра жазма түрүн көрсөтүп берейин. Могул биздин дайыма жаза турган линиябыз. Сөздүн башына келгенде мындай келип туруп, астында эки чекити болот. Андан кийин сөздүн ортосунан кайра көтөрүлүп, кайра сөз уланат астында эки чекити менен. Сөздүн аягына келгенде линияга кошулуп туруп, андан ошол эле жерден я тамгасынын башы, анан куйругу пайда болот дагы, астында эки чекити менен калат. Сөзгө уланбай жалгыз келгенде я тамгасынын башы бир аз аккуу сыяктуу болот дагы, куйругу сызыктан ылдый түшүп, астында эки чекити менен болот. Я тамгасын айттык, бизге y деген тыбышты берет. Я тамгасы ия, я, я. Я, я. Анан бул жерде я тамгасы биринчи y деп айтылат дедик го. Е. Я тамгасынын үстүнө домма келгенде ю. Айчүрөк эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Так. Я. Ооба. Е. Ю. Я. Я, ю. Я. Ба, я, на. Ооба. Ба, я, та. Ба, я, са. Я, на, ба. Бу, ни, я. Ооба. Са, я, ба. Машалла, өтө сонун, Аллах разы болсун. Я тамгасы сүкүн менен келгенде биз айттык,
кайсыл тамга келсе ошонун тыбышын берет деп, бул бизге ый деген тыбышты берди. Эми окуйбуз. Ай, ий, уй. Нурзат эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum ustoza. Ва алейкум ассалам, рахматулла. Ay, i, uy, tay, nay, yay. Tuy, nuy, yuy, yay, yad, Яб, баны титретиңиз, yab, yat, yan. Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун. Танвин, созулма тамгалар, биз бул жерге буга чейин я тамгасын созулма тамга катары келгенин көргөнбүз. Бирок я тамга качан окулуп, качан созулма болот? Мисалы, могул жерди көрсөтөйүн. Е деп жазылып турат. Биринчи муунда я тамгасынын аракети бар. Ый тамга ие, е. Экинчи тамгада я тамгасына эч кандай аракет жок. Фатхасы дагы, касрасы дагы, доммасы дагы жок. Демек, ушул созулма тамга. Е дедик, ошону созобуз. Е. Башкача айтканда, я тамгасы сүйлөмдүн ортосунда фатха, касра, доммасы жок болсо гана созулма милдет аткарат. Эгерде аракети бар болсо, анда бул учурда кадимкидей тамга кылып окуйбуз. Окуп берүүнү каалоочулар. Айдан эжем, келиңиз. Я. Созуңуз. Я. Созуңуз. Я. 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 Ала. Я. Ю. Ала. Ти. Е. Ай. Е. Биринчи муунду созуңуз. Е. Е. Ала. Е. Кийинкиси созулат, бул жерде. Е. Ала. Я. Ала. Я. Ала. Ала. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Танвин менен келгенде, Танвин бизге айткандай ны тыбышын кошуп окуйбуз. Юн, йин, ян. Жаркын эжекем, келиңиз. Ayun, Ала. ayin, ayan, baniyun, Ала. Сөз бойсы. Банiyun. baniyin, baniyan, Сөз бойсы. Баниян. baniyan. Жакшы, машалла. Дагы бир катар окуп берсеңиз, кийинки беттен. Окуп берсеңиз. Яба, ята, яса, яна, баяба, Ала.
Bayata. Машалла, Аллах разы болсын. Айниса эжекем, келіңіз. Bayata. Бая. Bayata. Са тамғасы. Үстінде үш чекті бір. Бая, са. Bayasa. Ава. Нан бұл Bayana. жерде бая деп созбаңыз, Бая, са. Bayasa. Bayata. Бая. Bayana. Ава. Bayanu. Bayaba. Жоқ. Шашпаңыз, қайра. Баяна. Мол жерде оқып берсеңіз. Bayana. Bayaba. Қайра. Я тамғасында сүкін бар. Bayat. Бай. Bayata. Бай. На. Bayna. Ава. Bayni. Ава. Baynu. Banin. Ба. Babanin. Жоқ, мен ба дегенім, ошо бадан кейінкесін оңдоңуз деген сөзүм да. Қайра оқып берсеңіз. Banin. Бани созабыз, Бани. Bani. Баны созбаңыз. Бани, нини созыңыз. Bani. Ава. Niya. Ава. Niya. Бани. Banina. Ава. Bani. Ю. Шашпаңыз. Әрбір мұнды өзінше. Bani. Банай. Banaitu. Банайту. Banaiti. Banainu. Банайна. Banaina. Ава. Banaita. Банайна. Екінші мұнды созабыз. Banaina. Аллах разы болсын. Негізі бүгін жаңа өтілген темалар болған үшін біраз қиналып қалдық. Гүлбар эжекем, келіңіз. Гүлбар эжекем, келіңіз. Гүлбар эжекем, келіңіз. Көк микрофонды басып оқып баштайсыз. Айчүрек эжекем, келіңіз. Так. Байнана. Ава. Банаят. Ава. Банаята. Ава. Бұл жерде буният. Ава. Буси. Қайра. Бұл емес. Юси. Бу. Ава. Юсибу. Жоқ, тусибу. Ава, машалла. Еңсі? Санибу.
я бул кандай болуп калат эле? Акыркы немеси. Бул та марбута. Та. Та марбутаны кадимкидей т Тун. кылып окуйбуз. Тун кылып окуйбуз да. Ооба. Саниятун. 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 Ошондо бул жерде тасниятун. Сип. Кайсыл тамга? Так, синтайни. Ооба. Буньянун. Ооба. Буньянин. Буньянан. Буньянан. Машалла, Аллах разы болсун. Өтө сонун. Айжаңыл эжекем, келиңиз. Айжаңыл эжекем. Байнун, Кайра? Баянун, Созуңуз, Баянун. Баянун, Баянин, Ооба. Баянан, Нан деп нун созулбайт, Бинай, Нунду созбойсуз. Баянан. Binay, Sözümüz Binaitun, Binaitun, binayatun. Binayatun, Aa, Siyabun, aa, siyabun. Siyabun, Baytun, Aa, Baytani, aa, Babayni, aa, Baytaini, aa, and Колдон келишинче Bibaynani, муундарды бөлүңүз, Биба, Bayni, биба байни. Bibabayni, Binayatun, Aa, Binayani, Nayni деп кошпоңуз, бина созуңуз. Binayatin, Binayatin. Астыңкы эки сөздү дагы. Binayatin, Banaytun, Шашпаңыз, кайра. Bayanatun, Ооба. Bayanatin. Ооба, машалла. Өтө сонун, Аллах разы болсун. Жалпы бүгүнкү өтүлгөн темаларыбыз сүкүндү өттүк, та тамгасын, тааны мурда өтүптүрбүз, та тамгасын өттүк, нунду өттүк, анан я тамгасын өттүк. Келерки сабакка жакшылап кайталанга аракет кылыңыздар, анан мурда айтып өткөндөй эле буга чейин сабакты буюрса эртең менен өткөнгө аракет кылалы, себеби баарыбыз орозо кармаганыбыз үчүн орозого ыңгайлаштырып, себеби жанакы айтып өткөндөй таравих болуп, оозачар болуп, бири-бирибизге ыңгайсыздык жаратылбашы үчүн анан колдон келишинче черезден өткөнгө аракет кылалы, себеби Рамазандын ичинде Куранга түшүп калсак өтө сонун болот, нур үстүнө нур. Аллах таалам убактыңыздарга берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.